Менде Аллах Тааладан чын жүрөктөн сурана кетиңиздер, ушундай жаркыраган үй сизге да насип кылсын. Туугандар, 190 квадрат метр болгон центральный канализация, газ, Ахунбаева глобустун жаны деп койсок да болот. Туугандар, сатууга ушундай особняк чыкты. Туугандар, бир бөлмөлүү квартирадан ПСО квартира болсо, 2 квартира болсо алмашуу жолу да каралат. Баасы 260 000 доллар деп атат. Түз элер менен байланышасыздар. Үйгө баруу үчүн Ахунбаева туугандар, Ак Ордо 1 болуп калат. Тагай бийдин кесилишинен эле мына экинчи көчөдөн оң тарапка Дүйшөбаев Тукуш көчөсүндө жайгашкан. Мына жаныңыздарда глобус, бала бакча, мектептерден көйгөй жок. Ордо 1де эң жакшы геолокация достор. Центральный канализация келген. Газ менен жылытуу системасы, Тагай бий туугандар. Бул жагында эле күн чыгыш бети Тагай бий Дүйшөбаевдин 57 үй дарегинде жайгашкан. Участок 5 сотук, сырты ушундай малыш деген жаңы заман талабына ылайыктуу пескоблок менен тозулуп, пульт менен дарбаза, брусчаткадагы азыркы мода. Чек-чеген навес туугандар, кызыл кирпичтен жаңы салынган бардык шарттар менен 190 квадрат метр үй, газон орун алган оң тарапта, жашылдандыруу. Чок гана не дейт я туугандар? Жаккандар лайктан баса кетиңиздер. Мына барбекю, кичинекей казан, чоң казан туугандар. Жууй турчу, анан эле кошуна менен мыйзамдуу чектер дагы сакталган. Папака 2 столду коёсуздар дагы, халаттан кийип ушул террасага эс алсаңыздар болот. Негизги бөлмөлөргө өтүп кете турган болсок тууган. Кире бериш туугандар, мебелдер, бут кийимдерди койдуңуздар дагы. Кире бериш потолоктору бийик. Көрдүңүздөр потолоктун кооздугун. Теплый пол каралган. Кафель, кухонный мебелдер коюлган туугандар. Сол тарапка өтө турган болсок, бул жактан жууначу бөлмө, жана ошондой эле түз ажааткана азыркы столяция деп коет. Жаңы заман талабына ылайыктуу гигиенический душта каралган. Сол тарапта жуунучу бөлмө. Ошондой эле туугандар, бул жактан бир уктоочу бөлмө. Эгерде үйдө карылар боло турган болсо, эң жакшы экинчи кабатка көтөрүлбөй оң тарапка өтө турган болсок, мына бул жагында зал, телевизорный зона өтө өзгөчө каралган, 3 терезеден турган, отопление газ менен. Могу люстралар эмне дейт туугандар? Караңыздар, экинчи кабаттын көрүнүшү өтө суктанаарлык туугандар. Ошондой эле сол тарапка өтө турган болсок, сол тарапта дагы бир зал орун алган. Жакшы шарттар түзүлгөн. Түз өтө турган болсок, уктоочу бөлмө, балдарыбыз үчүн ичинде мына шкафтар киргизилген, мебелдери дайыр. Жана ошондой эле түз өтө турган болсок, гардеробный дагы орун алган достор. Ата-энелер үчүн уктоочу бөлмө, мына телевизорный зона каралган, чек-чеген бул жагында мебелдер, кечке чейин күн тиет. Ошондой эле экинчи кабатта дагы жуунучу бөлмө достор, бул жагында бардык шарттар түзүлгөн, жана ошондой эле ажааткана дагы бар туугандар. Кенен болгон жакшы шарттар түзүлүптүр. Түз элер менен байланышасыздар. Эсин номери 0704 92 10 22 номерлерине байланышып, Ак Ордо 1ден особняк издеген достор менен бөлүшүп коңуздар. Ассаламу алейкум, биз кызматтабыз.